Сабағыбызды баштадык. Кийинки сабагыбыз лестница. Лестницаны азыр настройкага киребиз. Киргенде бизде мындай ар кандай түрдөгү лестницалар бар. Ал болбосо мына жактан создать деп киргенде мындай түрдө көрсөтүлгөнү дагы бар. Болбосо чыгабыз дагы. Отмена. Лестницаны басып туруп, мына бул жактан создать деп басабыз, мынакей, сразу чыгат. Бизге азыр мындай лестница керек. Окей. Мынакей настройка. Лестницабыздын высотасы бизде этаж высота 3300. Блокировать этебиз. Болбосо размер бузулуп кетет. Лестничный марштардын ширинасын 1000 кылабыз. Бул жагыны бизде 2000 экени. 2000 бойдон калтырабыз. Демек, мына 950 кылабыз. Ошондо бул 2000 болот. Окей. Лестничный марштын кое турган жагы 300. Высота 150. Бардагы блокировать этип алабыз. Кийин ступенькалардын саны 11. Мында 11. Бул жерде лестницанын ступенькасы бүткөн жер. 30 таштайбыз. Бул жагында 30 таштайбыз. Бизде бир ступенька ашыкча, себеби бул жерде ошол экинчи этаждын уровенине жеткенде дагы бир ступенька кошулуп калган. Биз анысын жок кылабыз, мынакей. Тең болду. Бул жакта мына ар кандай лестницалардын түрлөрү бар. Каалаганыбызды тандап кылсак болот. Жана бул жактан ошол лестницаны мына ступеньканын бети, арты, капталы, маңдайы бардыгынын кандай түскө боесо болот, же кандай материал берсе болот. Мына жактан берсе болот. Мынакей кийинкисинде мына лестницанын ступенькасынын бети тактай боло турган болсо, же башка түс. Ошону кандай кылып, кайсынысын кандай түскө боейбиз, же кандай материал беребиз. Жана анын мына сырты канча чыгып туруш керек, ошол размерлери. Бул жерде ограждение. Окей, мына бул жерлерден мына ар кандай мына бул жерде көрүнөт. Кандай койсок, мына сетка. Бар. Ал бизге без ограждения, себеби планировкада көрүнбөгөндүктөн анын бизге кереги жок. Эгерде интерьер иштей турган болсо, анда кошобуз. Бирок бизге азыр кереги жок. Ошондуктан окей. Сохранить. Мынакей биздин лестница. Ctrl-E менен айландырып алабыз. Мынакей. Так, биз бул жерге койгонубузда лестницабыз биздин регилден өтүп кетип атат. Ошондуктан лестницабыздын узунун бир аз кыскартганга туура келет. Лестницаны бастык, редактировать киребиз. Ступеньканы бир аз кичирейтебиз. 270. Мыналарды турушубуз керек. Балким мунусун 175 кылабыз. Bunысы 3300 боюнча калат.
Ошол жерде biraz maseni бар. 175, 173. Alacağını 280 kılsak, alacağı 9 stupenka. Alacağı 11 olmalı. 10 stupenka. Alacağı 10 stupenka. Aytқандай, bizde лестничный марштың ширинасыны дагы 1 метр алабыз. Эми 30, дагы 30 алабыз. Окей, аны мындай алып коебуз. Окей. Окей. Размер geldi. F3'ni basabız. Bunaki 3D. Жактан кирсек болот. Мыш менен кирсек деле болот. Болбосо мына кичинекей адамдын сүрөтүнө бассак 3D обзор басабыз. Кийин мына игра ойногондой эле W менен алдыга киребиз. Же болбосо биздеги 4 стрелка бар, алды аркага. Enter'ın астындагы ошону менен кирип барабыз. Кирип барып, мынакей. Киргенден кийин мынтип көрсөк болот. Мынакей. Лестница. Перекрытияны кантип, мына лестницанын тышыны кандай кылып тешкенди үйрөтүп эсимен чыгыптыр. Азыр үйрөтүп коеюн. Перекрытияны бастык. Бул жактан перекрытияны дагы басабыз. Мына 4 бурчтуу перекрытияны тандайбыз дагы, ошол жерден мындайынан кармайбыз, тартабыз. Биз азыр цокольный этажды камалды алдык. Мынакей мынага перекрытияны бастык. Бул жактан дагы перекрытияны басабыз, кийин тартабыз. Мынакей. Эми 3D'den көрөбүз. Мынакей. Лестницаны дагы үйрөндүк. Кийинки сабактан көрүшкөнчө лайк басканды унутпаңыздар.